2021 жылдын 1 февралында Аскер прокуратурасы тарабынан Мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышка шектелип, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган жетекчи мамлекеттик жогорку кызмат орундарын ээлеген аткаминерлер жана коммерциялык уюмдун өкүлдөрү менен кызматтык сүйлөшүүгө барып, өзүнө жана башкаларга мыйзамсыз материалдык пайда табуу максатында ыйгарым укуктарын мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы пайдаланып, 2016 жылдын декабрь айында байланыш операторуна телекоммуникация жана маалыматтарды берүү кызматтарын көрсөтүү үчүн радио жыштыктын спектрин пайдалануу укугуна лицензияны берип жиберген. Ошол эле учурда ушундай эле радио жыштыктын спектры 298,803,000 сомду түзүп сатылгандыгына карабастан, жогоруда берилген лицензиянын баасы болгону 1000 сомду түзүп, мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилген. Учурда аталган ишке тиешеси бар башка жагдайларды аныктоо боюнча тийиштүү тергөө аракеттери улантылууда.